19-июлда Ак Булак дарыясына агып кеткен чегарачынын сөөгү дагы деле табыла элек. Бул туурасында 24 KG агенттигине чегара кызматы билдирди. Издөө иштери уланууда. Издөө иштерине Кыргызстан менен Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана чегарачылары жардам берүүдө. Эске салсак, чегарачынын буту тайып кетип, Ак Булак дарыясына кулап кеткен. Ички иштер министрлиги мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаев тергөөнүн суроолоруна жазуу түрүндө жооп бере албай тургандыгын айтууда. Бул тууралуу Азаттыкка аталган мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова билдирди. Алмазбек Атамбаев суракка келиши керек. Анткени тергөөнүн кызыкчылыгы жана сыры деген түшүнүктөр бар. Тергөө кызматы Алмазбек Атамбаев жеке өзү суракка келиши керек деген түшүндүргөн деп билдирди Аманкулова. Кырим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан бошотулушу боюнча буга чейин ички иштер министрлиги Алмазбек Атамбаевди 3 жолу суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тарткан. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасындагы соңку жаңжалда ар кандай жаракаты менен ооруканага түшкөндөрдүн 16сы даарылануусун улантууда. Жалпысынан ооруканага 31 адам кайрылган. Даарыланып жаткандардын абалы туруктуу жана дары-дармек жетиштүү. Өкмөттүн өкүлү жабыркагандардын абалы менен таанышып, аларга материалдык жардам көрсөттү. 22 июлда Кыргыз-Тажик чегарасында чыр чыккан. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Айыл банк ачык акционердик коомунун жетекчилигин кабыл алды. Өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдиргендей, жолугушууда мамлекеттик банктын ишмердүүлүгүн, калктын насыя каражаттары менен жеткиликтүү камсыз кылуу, айыл чарбасына жеңилдетилген насыяларды берүүнү жакшыртуу боюнча маселелер топтому талкууга алынды. Айыл банк башкармалыгынын башчысы Бактыбек Шамкеев финансы мекемесинин ишмердүүлүгүнүн актуалдуу багыттары жана банктын келечек пландары туурасында маалымат берди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баса белгилегендей, дыйкандарды кредиттөө жана аймактарда бизнес долбоорлорду каржылоо багытында банктын алдына коюлган милдеттерди сапаттуу аткаруу маанилүү. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча Айыл банк акционердик коомунун жетекчилигине бир катар тапшырмалар берилди. Кыргызстандын жана алыскы жакынкы чет өлкөлөрдүн кол өнөрчүлөрү катышкан оймо фестивали ушул жумада Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында уланат. Борбор Азиялык кол өнөрчүлөрдүн колдоо ресурстук борборунун жетекчиси, фестивалдын уюштуруучусу Динара Чочунбаеванын айтымында, быйыл кол өнөрчүлөрдүн колунан жаралган жаңы дизайндагы буюмдар сунушталууда. 25 июлда Бишкекте башталган иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Афганистан, Өзбекстан, Грузия, Орусия, Индия, Иран өлкөлөрүнөн келген кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү уюштурулду. Ар кайсы темада жарманка көргөзмөлөр, мастер-класстар өткөрүлүп, кыргыз кинолору көрсөтүлдү. Аталган фестиваль 14 жылдан бери Кыргызстанда уюштурулуп келет.